Мен болуп калдым да мен. Автобусту күтүп атсак булар бийлеп жүргөн турбайм. Арасында түшүнгөндөр болуп атты, түшүнбөгөндөр болуп атты. Айдоочунун кесибин эми тандаган эмеспиз. Жашоо турмуш алып келди го дейм ошого. Мисалы үчүн айдоочулардын коргоочу органы жок. Айдоочулар бүт жерде эле күнөөлүү болуп кала берет да. Болуп атат кетебиз дегендер, айлык аз болуп калды дегендер болуп атат. Жумуш деген 5'те эле келе баштайт да айдоочулар. 5'те келишет. Анан уже 6'ларга жакын уже линияга чыгып кетишет. Негизи 2011'ден бери эле иштейм мен, маршруткада кезиктен эле баштагам. Мен 21 жашымда дын алгам. Дын алгандан жарым жылдан кийин жумушка чыккам. Ошондо ал убакта маршруткалар болчу, 102 маршрут. Ошо менен баш аягы 15 жыл болот быйыл. Айдоочунун кесибин эми тандаган эмеспиз. Жашоо турмуш алып келди го дейм ошого. Ошол элдерге ошону көрсөтөйүн дегем да. Биринчиден ошо жумушуңарды сүйүп иштесеңер, өзүңөр да удобой иштей аласыңар. Видеолорду башында жаңы тартып баштаганда карачымын. Мынча просмотр болуптур, тигинче просмотр болуптур. Азыр мен просмотрду деле карабайм, подписчиктерди деле карабайм. Анткени мага ошол интерестерээк өзүмдүн блогумду эле алып барган эле кызыктуу болуп калды да азырчы. Айдоочулардын кыйын проблемасы бул деген бизди эч ким коргобойт да. Мисалы үчүн айдоочулардын коргоочу органы жок. Айдоочулар бүт жерде эле күнөөлүү болуп кала берет да. Киши кирет 1000 кыял, 1000 настроение, 1000 өзүнүн башкача сезген адамдар кирет. Анан ар бирөөсү менен эле мисалы үчүн тил табыш, эми биздин жумушта тил табышканга деген аябай деле эме кереги жок да. Биз өзүңдүн жумушуңду так аткарып эле так кылсаң эле болду. Мындай просто эме болот да. Урушам дегендер кирип калат. Атайын ошо урушкандан киришет автобуска. Ошондой эле болуп калат. Болуп атат кетебиз дегендер, айлык аз болуп калды дегендер болуп атат. Бирок менин оюм боюнча бул жумушка бизди эч ким айдап келген жок да. Өзүң каалооң менен келгенсиң. Жана трендти тарткандан кийинби, астына чыгып бийлеп, элдер да видеосуна кошуп калышты. Эме болуп калды, тренд болуп калды ал кандай десем. Мен болуп калдым да мен. Автобусту күтүп атсак булар бийлеп жүргөн турбайм. Арасында түшүнгөндөр болуп атты, түшүнбөгөндөр болуп атты. Бирок мен дагы бир жолу айтып коеюнчу. Мен анын трендтерди, видеолорду мен жумуштан бош убагымда, же выходной күндөрү тартам да. Анан жумуш учурунда тарта албайсың аны. Убактың да жок аны тартканга. Эми ал тренд ошондой болуп кеткен. Наоборот, мага жакшыраак болду го дейм. Анткени элдер дагы мисалы үчүн автобус кечигип калса, сразу мени эстейт да. Анан кичине көңүлү көтөрүлүп калабы деп. 80% безнал болуш керек, төлөгөндөрчү. Наличка азайып кетти. Анан ал план деген, мисалы үчүн бүгүнкү эле берилбейт да. Бүгүн чыкпай калса, эртең көбүрөөк чыгып калышы мүмкүн. Бүгүн азыраак чыгып калышы мүмкүн. Ар кандай да. Бул деген стабилдий жумуш эмес, стабилдий саналуу акча эмес да. Ар кандай болуп калат. Анан лучше мен оюм боюнча безналга эле өтүп кетиш керек баары. Чтобы биз рульдан башка, анан жолдон башка эчтеке менен ишибиз жок болуш керек да.
эми план аткарылбай калбайт, анткени ал деген орто эсеп менен чыгарылат. Ал ошол эсептеп бизде камералар турбайбы? Ушу камеранын баары менен эле эсептейт. Айтишник болмокмун. Анткени мен да кичинекей кезимден бери эле ошол компьютерге жакын болчумун да. Анан математиканы да жакшы окучумун. Анан ошол кесибим негизи мен ойлочумун, мен программист болом депчи. Анан шарттыкы тилекке каршы жанагындай мен эми 90 жылдары чоңойгом да. 90 жылдары деген жашоо турмуш башкача болчу. Анан кызыкчылар дагы өзгөрүп кетти чоңойгондочу. Аябай көп эми катталуучулар көбөйүп кетсе, строй фирма менен иштешим келет. Строительный фирма менен иштешим. Ошол чоңураак бир өзүмө квартира алып алсам деген кыялым бар да. Анткени эми биз чоңоюп атабыз да. Мисалы үчүн азыр менин 2 кызым бар. Бир однокомнатный квартирада турабыз. Аны дагы тиги кайын журт жагыман жардам берип, анан өзүбүз дагы бир аз акча кошуп алганбыз да квартираны. Анан азыр ошол өзүмдүн күчүм менен, өзүмдүн аракетим менен чоңураак квартира алгым келип атат.